Салам достор, мен сиздерге азыр Түркия стипендиялары программасына тапшыруу үчүн кандай документтер керектиги боюнча айтып бергенге аракет кылам. Эң алгач сиз азыр айтып бере турган документтерди сканерден өткөрүп, PDF форматта даяр кылып алышыңыз керек. Эң биринчи бул загран паспортуңуз. Загран паспортсуз болбойт, сөзсүз түрдө загран паспорту даяр кылышыңыз керек. Андан кийин сиз бакалаврга тапшырып жаткан болсоңуз, аттестат сөзсүз түрдө керек. Эгерде сиз ушул жылы 11-класста аяктай турган болсоңуз, анда ошол кайсы мектепте окуп жаткан болсоңуз, бул мектептин окуучусу деген справка талап кылынат. Мындан сырткары сиздин чейректе алган бааларыңызды көрсөткөн транскрипт талап кылынат. Муну сиз өзүңүздүн мектебиңизден ала аласыз. Ал жака сөзсүз түрдө кол коюлуп, печать басылышы керек. Ушул жылдагы чейрек бааларыңызды сиз PDF форматында системага жүктөшүңүз керек. Эгер сиз бакалаврга эмес, магистратурага тапшырып жаткан болсоңуз, анда жогорку окуу жайдын диплому керек болот. Дипломдун PDF форматы, ошол эле баалар, ал жакта баардыгы көрсөтүлгөн. Эгерде сиз быйыл 4-курс болуп, ушуда жогорку окуу жайда окуп жаткан болсоңуз, анда сиз деле бакалаврга тапшыргандай эле транскрипт талап кылынат. Акыркы семестрдагы бааларыңыз көрсөтүлгөн транскрипт талап кылынат. Сиз ошону жүктөшүңүз керек. Жана кайсы жогорку окуу жайда окуп жаткан болсоңуз, ошол окуу жайдын студенти деген справканы системага жүктөшүңүз керек. Баса, эгер сиз бакалаврга эмес, магистратурага тапшырып жаткан болсоңуз деле, анда сөзсүз түрдө аттестат талап кылынат. Аттестатты дагы жүктөшүңүз керек. Ошондой эле сиз 3-курста кайсы жактан практика өткөн болсоңуз, ошол жакка тиешелүү документти дагы системага жүктөшүңүз керек. Өзүм мен Манаста окугандыктан, ал жакта 3-курста бул сөзсүз түрдө стажировкадан өтүшү керек, бул нерсе талап кылынат. Ошол стаждын документтин сиз ал жакта иш тажрыйбасы деген бөлүмгө жүктөйсүз. Ошондой эле сиз эгер түрк тилин билсеңиз, бул жака келип бир жылыңызды түркчө үйрөнүп өткөрөм дебесеңиз, анда сизде J1 сертификаты болушу керек. Бул сизди түркчө билет деген сертификат. Бул сертификат болсо, сиз бул жака келгенден кийин бир жыл түркчө даярдоо курсун окугандан бошотуласыз. Эгерде сизде мындай документ жок болсо, анда сиз Түркияга келгенден кийин бир жыл даярдоо курсун окуйсуз. Андан кийин гана даярдоо курсунун сынактарын ийгиликтүү өткөндөн кийин гана сиз өзүңүздүн багытыңыз, тармагыңыз боюнча окууңузду баштайсыз. Ошондой эле сертификат, грамота, кандай жетишкендиктериңиздер болсо, бул сөзсүз түрдө абдан керек, абдан маанилүү. Талапкерлердин арасынан сиздин жетишкендиктериңиздерге, канчалык активдүүлүгүңүздөргө да карайт. Канчалык сертификат, грамоталарыңыз көп болсо, анын баарын жүктөгөнгө аракет кылыңыз. Ошондой эле Кыргызстанда болгондуктан, алар кыргыз тилинде же орус тилинде же англис тилинде болсо, сертификат, грамоталарыңыз анда анын жанында системада чыгып турат. Кыскача түшүндүрмөсү, башкача айтканда, кайсы жактан качан алынган, анан эмне максатта деген жерлер бар. Ошол жерлерди толтуруп коесуз. Мындан сырткары сизде сунуштоо каты, башкача айтканда реферанс мектуп, бул дагы өзгөчө бир мааниге ээ. Муну сизди жакшы билген мугалим жазып бериши керек. Сизге мындай кеңеш, эгерде сизди жакшы таанып алган эле мугалимге барып, мага мүнөздөмө, сунуш-кат жазып бериңиз дегенден качканыңыз оң. Анткени сизди таанып, ошол эле мисалы жөн эле жазып койбостон, бул реферанс мектубун мисалы сиздин кандай жакшы сапаттарыңыз бар, башкалардан кандай өзгөчөлүгүңүз бар. Бул реферанс мектубун жазган адамдын статусу канчалык жогору болсо, сиздин өтүү мүмкүнчүлүгүңүз дагы ошончолук жогору болот. Эгерде бул реферанс мектубун жазган мугалим, профессор же белгилүү киши эгер Түркия мамлекетине да таанымал болсо, сизде өтүү мүмкүнчүлүгү дагы да жогорулап, шансыңыз көбүрөөк болот. Ошондой эле бул реферанс мектупту жазган кишинин так адресин, телефон номерин, ошондой эле mail почта адресин дагы жазганды унутпаңыз. Анткени сиз системага жүктөгөндөн кийин бул жактан Түркия бурсларынын өкүлдөрү ал номерге чалып же ошол почтага кат жиберишип, чын эле ушундай студентке сиз бул катты
жаздыңыз беле деп тактоо үчүн чын эле ушундай студент барбы деп тактоо максатында Түркия бурсларынын өкүлдөрү байланышат. Эң аз реферанс мектупту 2 кишиден жаздырсаңыз болот, бирок канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Жогоруда айтып өткөндөй эле ошол сизди тааныган, жакшы жазып берген киши болсо дагы жакшы. Мисалы Асель, мен өзүмдү мисал кылайын. Асель активдүү, жоопкерчиликтүү деп жазбастан, мисалы мен ушундай жумуш бергенимде мындай кылып аткарган. Дагы да сизди башкача айтканда тереңирээк ачып берсе абдан жакшы болот. Жана статус деп калбадыкпы? Статус бул мисалы профессордон же балким ошол окуу жайдын ректорунан сиз сунуш кат, башкача айтканда реферанс мектуп алган болсоңуз дагы жакшы. Мындан сырткары ак фондогу сүрөттү дагы даярдап коюңуз. Анткени 10-январдан баштап каттоо башталат. Ошол каттоо башталганда системадагы бир аз жайлап калышы мүмкүн. Ошондуктан эртерээк толтурганга аракет кылып, документтерди азыртадан баштап даярдай бериңиздер. Ошондой эле сиз бул жака загрант паспортуңузду жүктөп жатканда анын бүтүү мөөнөтүнө дагы карап коюңуз. Сиз Түркияда билим алып жаткан учурда паспортуңуздун мөөнөтү аяктап калса, ашыкча дагы проблемалар жаралышы ыктымал. Системага бардык документтерди жүктөгөндөн кийин оригиналын сөз түрдө сактап коюңуз. Анткени эгер сиз Кудай буйруп экинчи турга өтүп калсаңыз, анда оригиналдарын сиз сөз түрдө элчиликке алып барасыз. Жалпы жонунан Түркия стипендияларына тапшырыш үчүн ушундай документтер талап кылынат. Ошондуктан сиз системаны толтуруп баштарга чейин бул документтерди эртерээк даярдап койсоңуздар өзүңүздөргө жеңил болот. Дагы да болсо кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.